بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, hurmatly avalar, atalar, ağa, dostlar, iniler, barыңыздарды бүгүнкү ыйык жума күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жакшы, жогорку максат, илгери, үмүт менен кадам таштап жумага келдик. Ар бирибиздин таштап келген кадамыбыздын санынча Аллах Таала биз эсептеп бүт алгыс соопторду жазсын. Атайын ушул бүгүнкү сабакты уюштуруп, алыста болсо дагы өзүнүн киндик кан тамган кичи мекен үчүн аябай кызмат кылгысы келген жан болот. Мага аяшул болуп атат. Атасы менен тең кур экен Надыр бек досубуз. Көп вакыттардан бери чалып жүрүшү бүгүнкү вакытка сааты чыккан экен келип отурабыз. Атайын мечиттин михрабын минбарын бошотуп берген имам дамлабыздан Аллах Таала өзү ыраазы болсун. Бүгүн ушул жарым сааттан көбүрөөк жума кутбасында эми чогуу болобуз иншалла. Атайын тандап келген тема. Бүгүн өзү негизи Кыргызстан боюнча ажылык кылуунун жол жобосу жана фазилети. Мен ушул эле теманын айланасында бирок башка эшик менен киргим келди бул темага. Башка жол менен басып баргым келди. Сиздерди ошол жол менен алып барып, ошол эшикти бир көрсөтүп менен кайтармакчы болуп атам. Анткени ал бара турган эшик, ал аябай жаман эшик, бир көрсөтөйүн дедим. Тема арам тамак аш болбойт деген. Эгерде арам тамак аш болбойт деген теманын нукура өзүн эле сайылып тиктесек, анда биз тар чөйрөдө кичинекей шакекченин ичинде гана жашаган болобуз. Эгерде аны кененирээк түшүнө турган болсок, анда мен сабагыма жакшылап көңүл бурам. Арам ар кандай нерседе болот. Арам адамдын тилинде да болот. Арам адамдын оюнда да болот. Ошон үчүн арам ой деп коет. Анын ою арам болчу, анын ниети арам болчу. Ал карасанатайлык кылган, анын ичи жаман болчу. Анын көз карашы мага жакпады эле деп өзүбүзчө көз ачыктык кыла беребиз го. Демек, арам ар бир кыймыл аракетибизде бар. Ошол себептен Аллах Таала Кур'анда Estağfurullah billah Hucurat suresinin 12. ayetinde Estağfurullah billah Ya eyyuhellezine amenu jitenibu kathiran minadh-dhanni inne ba'dadh-dhanni ism. Sadakallahul azim. Ey iman keltirgen bendelerim, köpünçө jaman күмөндөн оолактап жашагыла. Жашооңордун дээрлик көпчүлүк убагында жаман күмөндөн оолактап жашагыла. Анткени жаман күмөндүн көпчүлүгү өзү силерди күнөөгө алып барат. Накта ошол күмөндүн өзү дагы өтө чоң күнөө. Вала тажассасу вала яғтаб бa'dukum ba'da. Бири-бириңерди аркаңардан аңдыбагыла. Эмне кылган атат, эмне кылып койду, эмне кылганы баратат, эмне кылып келатат деп аңдыбагыла. Бири-бириңерди аркаңардан ар кимден уккан ушак айың имиштер менен гыйбат кылып жамандаба. Ошол жаман күмөндүн, аңдуунун, бири-биринин аркасынан жамандап сүйлөнүн эми акыбетін Аллах Таала мынтип атат эми, угуп туруң. Estağfurullah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Sadaqallahul azim. Өзүңдүн мусулман тууганыңдын этин ал өлүп калганда жан отуруп алып кайчы же бычак менен чийки кесип жей аласыңбы? Жийиркенесиң деп атат. Аллах айтып атат. Жийиркенесиң, жаман көрөсүң, жакпайт сага. Ал эми сен бир учурда басып жүрүп, отуруп, экөөңдүн башың бириккенде канча адамды жамандадың, ошолордун этин тирүүлөй кескилип жедиң деп атат. Карабайсызбы? Демек, бул ойдун арамдыгы, ниеттеги карасанатайлык. Арам тамак аш болбойт деп дал ушул арам ой инсанды эч качан ийгилик алып барбайт. Улам ою арамданган сайын анын кыймыл аракети да булгана баштайт. Анын сөзү да богооздонуп чыгат. Бирөөгө узаткан саламдагы колу дагы
таштаган кадамы дагы, тиктеген көзү дагы, жада калса бирөөнүн уккан сөзү кулагында дагы арамдык бар. Ал бирөөнүн акыйкат сөзүн дагы жаман кылууга баштайт. Анткени анын ою арам эле. Ойдун арамдыгынан алыс болуш керек. Ойдун, ниеттин балиттигинен алыс болуш керек. Эгерде ниетиңиз эле булганак турган болсо, анда бирөөнүн айтып аткан акыйкат сөзү да сизге арамдай болуу кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бизди арам ойдон болуп көрбөгөндөй эң мыкты жетик сөздөр менен кайтарды. Bir günü sahabalar peygamberden soruştu. Ya Resulallah, eyyün nas afdal? Ey Allah'ın elçisi aytыңчы, adamların arasından, bizden aramızdan Allah Teala'ga en süyüktü, jagımdısı kim? Peygamber aytты. Kullu mahmumul qalb saduqul lisan. Mahmum bolğan jürek anan çınçıl til dedi. Ekön aytты. Mahmum jürek anan çınçıl til. Sahabalar, o Allah'ın elçisi. Çınçıl til degeningizdi düşündük. Al çın süyleyt, al tuğra aytat, al niyeti de tuğra, boğozdonboyt, sökpöyt, jalgan aytpayt, kıybat kılbayt, imiş çıgarbayt, uşak aytpayt. Biz çınçıl til degeningizdi düşündük. Alemi mahmum jürek degeningizdi düşünbödük. Alem ne dedi? Jaşlap kulak salın. Qal huvetteqiyyun naqi. Allezi la isme fi kalbihi ve la bagya ve la gilla ve la hasad. Al mahmum degeni şunday. Al bir ушундай bir нукура, ару таза жүрөк. Анда көрө албастык, арам ой, кытмыр, душмандык, кек сактоо, карасанатайлык жок. Мына ушул эң мыкты жүрөк деди. Мына ушул инсаны махмум болгон нукура таза жүрөктүн тили дагы таза сүйлөйт. Эмнеге? Al-lisan yukhbiru anid-damair. Til degen al jüröktün jarçısı poçtalyonu. Jürökte emne jийин alsa til oşonu açıktap bere turgan ele aşkereleçü, dаңыз alooçu, şarkıratma. To, jaylo, белес, kıraşıp жашаган göçmön elbiz. Kiçinekey bulaktın gözün görüp kalsak oşol жерди kazıp, kiçinekey no kılıp, anan oşonu menen bir kıştoonu, bir ayıldı suğargan eң mıktı elbiz. Dal oşol bulaktın gözün kazıp, anan çorgo kılıp kiçineke bir no koyup koygan siyahtı til dagı jüröktün nosu, arıkçası. Jürek eger taza bolsa til taza süyleydi. Jürek eger balit aram bolsa til jalan sөгүнүп süyleydi. Oşol sebepten aram tamak aş bolbayt, al jüröğünüzdögü aram oy hiç kaçan arıgattap su geçpeyt em sizdi. Sizdi iyigilikке жеткирбейт деген түшүнүктү берип атам. Пайгамбар өз айтты. İyyakum ve-zann. فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَد۪يثِ Jaman kümönden etiyat bolgula. Ankeni şu jaman kümöndün özü, aram oydun özü, al barıp durgan günü. Jürögüne iman uyalavay, tilinin uçunda gana iman keltirgen cemaat, dedi Peygamber. Jürögüne iman uyalavay, tilinin uçunda gana jasakerlenip, götön qozdonуп, jasanıp, imandu көрүнгөн сүгөн жамаат угуп койгула деп атат. La tu'du ibadallah. Allah'tın ibadat kılıp жүргөн bendelerine ziyan berbegile. Ve la tu'ayyiruhum. Alardı jasalma ayıp menen karalabagıla. Ve la tatlubu avratihim. Alarını kemçildigini аңдып izdebe, büröөнü artından salba atın çıgılıp. Fe inne men talaba avrata ahihi talaballahu avrata hatta yafdahu velev fi cevfi beyti. Egerde kimdir büröөнün üstüne jala jaap anı şermendesini çıkarıp uyatkaram dese, kimdir büröөнün kemçildigin izildep, жазып, tasmaga tartıp anı jayılta turgan bolsa, ugup koygun. Allah dal oşol izilдөчү jana аңдоочунун özünün şermendesin kerek bolsa үйүнүн içinde, körpöçösünde çümkönüp jatkan жеринде dagı abirini açıp koyat деп атат. Бул арам ой, карасанатайлык, ичикир, жүрөгү таза эмес. Дал ошол арам тамак аш болбойт деген арам ой сизди эч качан ийгиликке жеткирбейт. Бир эле өзүңүздө эмес, сиздин үй бүлөңүздө дагы. Кантип акыры бойго жетип калган кызыңызды келин кылып алайын деген үй бүлө сизден алыстай баштайт. Үйлөйүн деген уулуңузга кыз бербейт. Анткени анын атасы ушундай болчу деп.
alma sabagынан alыс түшпейді да дейді кыргыз ел. Үйүндө көргөн тарбияны уулу да кызы да кылат да ошону деп алыстай баштайт. Анткени ал сиздин арам ойлоогуңуздун кесепети жубайыңызга да, уулуңузга, кызыңызга да тийип атат. Өткөн доордо жубайы күйөөсүнө "Ма раайту кавман ашадда лю'ман мин ихваник" сиздин жатындаш бир туугандарыңыздын өтө пас экенине ушунчалык таң калып отурам. Жатындаш, ага, инеси, эже карындаштарын айтып атат. Бир тууган, бир ата, бир энеден төрөлгөн. Досторуңуз дагы бар. Сиздин оңуңуздан, солуңуздан сизге көлөкөлөш болуп жүргөн. Күйөө сурап атат. Эмнеге? Эмнеге ушинтип калдың? Менин бир туугандарым эмнеге ушинтип досторумду жамандап атасың? Жубайы, көптөн бери байкап жүрөм. Колуңузга байлык түшүп, кичине байып калсаңыз, баары сизди оромоттоо эле сизден пайдалангысы келип калат. Колуңуздан оомат кетип, кичине бир колуңуз жукарып калса, баары сизди таштап, сизди жалгыз калтырат. Эми аялынын ичиндеги арам ой, мен сизге ушуну түшүндүрүп атам. Аялынын жубайын айтып жаткандагы жүрөгүндөгү арам ой, ал тилине чыгып атат. Карабайсызбы? Эгер ушул жамааттын ичинде кимдир бирөөбүздүн жубайыбыз ушинтип айтса, туура айтасың деп дароо биз жубайыбыздын тили менен ага аркандалып, ошонун баскан чыйыры менен басып, бир тууганыбызды чанабыз, досторубузду чанабыз да, мисалы. Күйөөсүнүн берген жообун кара. Арам ойдон кутултуу, кайсы бир инсанды арам ойдон алыстатуу, угуп туруң. Хада валла мин карим ахлaqihim. Эй сүйүктүү жарым. Ошол бай болгондо мени оромоттоп айланамда жүргөндөр. Башымдан оомат кетип, колум жукарганда кетип калгандар, булар өздөрүнүн эң мыкты мүнөздөрүн көрсөткөндөр деди. Эң мыкты асыл зат сапаттарын көрсөткөндөр, эң мыкты жогорку адеп ахлагын көрсөткөн бир туугандар ушулар да деди. Колубузга акча түшүп калганда, ой, бул жоомарт да. Мунун айланасында болуп турбасак болбойт. Ар ким ар кандай сөз сүйлөйт да деп арабызда бизди коргоп атат. Колубуздан байлык кетип калганда, кой ушуга жүк болбойлу. Колу жукарып калганда мыскылдагандай болбойлу, көрмөксөнгө салып, алыстап турайлы дегенде көрдүңбү? Деди эле жубайдагы. Деди. Кара, ар бир инсанда арам ойдон кантип кутултуунун жолу бар. Эгерде ошол эркек дагы ою арам болгондо, анда арам ойлуу, тили булганып аткан жубайын тилине кирип, бир туугандарын чанып кетмек. İmam Şafii aytат: "Men ahabba an yuhtam lahu bi khayr, falyuhsin az-zan bin-nas." Egerde kim ömrümdün ayagı la ilahe illallah Muhammed Rasulullah degen söz menen bütsün. Menin akırkı gözirmemim uşu şahada menen, tavhid menen ayaktasın. Жақсы iman ölüm menen öleyin dep eger kıyaldansa, anda al eç kaçan insanlarga jaman kömөн kılbasın dep atат. Kara. Арам ойда болбосун, жаман күмөн кылбасын. Бизде ушундай. Бир жигит бир кыз менен бара жатса, атам өлгөн турбайбы? Дароо арам ой кетет. Ал эжесидир, карындашыдыр. Ал же сиз укпай калганда сиз анын некелерин үйлөнгөнү. Абдан анын жыйынтыгы чыкканга чейин арам ойда болбош керек. Такыр арам ойда болбош керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам хижаб аяты түшкөндөн кийин жолук салынып, этегин узартып, дене башын жабуу аялдарга милдеттендирип фарз болгондон кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бир жубай менен келе жатты. Пайгамбардын жубайынын бети жабык эле. Пайгамбар жандап келе жатат. Кокустан жолдун чекесинде пайгамбарга сахабалар көрүнүп калды, отурган экен. Пайгамбар "Ассаламу алейкум" деп саламдашты. Сахабалар "Ва алейкум ассалам, я Расулуллах" деп отурган абалда жооп кайтарышты. Пайгамбар алардан өтүп bir 10-15 kadam ötkөндөн кийин пайгамбарыбыз жубайын токто. Кайт аркага деди. Субханалла, пайгамбар жубайы эмнеге кайтам деген жок. Дароо бурулду. Пайгамбар жетелеп келип туруп, жубайынын бетиндеги жапкычты алып туруп, бул өзүмдүн жубайым Сафия деди. Ошондо жана сахабалар ордунан тура калып, "Хаша лилlah ya Rasulullah." Ey Allah'ın elçisi, Kuday saklasın. Emne kan tutasiz, biz жаман ойда эмес элек деди. Пайгамбар айтты: "Валлахи,
Allah'tın ısmı menen ant içip aytam. Бирок мен караным көрүнбөй калгандан кийин шайтан силерге бир аздайын келмек дагы пайгамбарыңар бирөө менен кетти деп силердин жүрөгүңөрдү кытыламак. Кытыгылап силердин жүрөгүңөргө арам ой салмак. Силер мен жөнүндө арам ойдо жашамаксыңар деп атат. Ошондон мындай жолдо кетип бараткан экөөнү көргөндө, машалла, сону жарашып тур. Биз ой этеге караш токточу кая кетип атат экен. Ушундай арам ой ошентип айтат. Ошонун арам ою эч качан аны ийгилик жеткирбейт. Эң негизгиси сиздер кандай дейсиз билбейм. Менин бул жашоодогу жашап жаткандагы жашоомдун негизги максаты меники. Бирөө эле. Сиздердики да ошондой деп ишенем мен иншалла. Бирөө там салат, бирөө жер алат, бирөө дүйнө кезет. Дагы бирөө ар кандай. Бирок баарыбыздын бул дүйнөдөгү жашообуздун негизги каймагы, эң акыркы каймагы, ширин жери кайсыл десе, мусулман болуп өлүшүм керек. Ушул эле меники. Мен мусулман болуп өлүшүм керек. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп өлүшүм керек. Имам Шафи айтып атат. Мусулман болуп өлгүсү келген инсан кимдир бирөөгө арам ойда болбосун деди да мынеке. Оңой эле нерсени айтты. Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху. Кандай сонун инсан, жакшы күмөндө жашаган инсан. Кара. Эгерде мен жанымда басып келе жаткан кишинин оозунан арак жыттанып, шилекей куюлуп атса, байкуш, етегине бир жерин арак төгүлүп калыптыр да деп, өзүмдүн чепкенимдин бурчу менен анын шилекейин арчымакмын деген. Биздикилер, сасып атасың ба, ичип алдыңбы? Деп дарыла. Кара. Ушуну менен ал аны исламга киргизген. Ушуну менен ал аны арактан тыйган. Мыкты күмөндө жашаган инсанды кара. Биздикилер түнү биз жактан келе жатса, түнү келди, жөн келген жок бул. Түнү басып калды. Ушул жөн жүрбөйт дейбиз да биз. Ооба жөн жүрбөйт, ата иш кылып жүрөт ал. Мечитке, тахажжудка келгендер эчкимге билгизбей. Ошондон Абу Хурайра, Аллах мындан ыраазы болсун. Хуснул зан мин хуснул ибада. Көркөм ой, жакшы ой деп атат. Жакшы ой ал эң мыкты ибадат. Жакшы оюңузга дагы эң мыкты ибадатын соон аласыз. Имам Али, ал Хазрат Али эмес. Бул башка Имам Али. Аллах өз мээримин алсын. إذا رأيتم واعدا يدعو الناس إلى الخير فإياكم أن تظن أنه لا يعمل بما يقول. Эгерде бир инсандын минбарда же михрабта насаат кылып атканын угуп көрүп турсаңар, ушуга өзү амал кылабы экен, бизге кыйкырып атат деп дароо оюң арам болбосун. Анткени өзү ушинтип жашап аткандыгы үчүн ушуну айтып атат да деген сенде жакшы күмөн менен угуу болсун деп атат. Субханалла. Айтылып аткан сөздү оң кабыл алуу, анан терс кабыл алуу жөндөн бар инсанда. Кээ бир адамдар сүйлөп атканда экөө отуруп алып бири-бири мынтип чыккан өтүнүшөт. Мынтип түртөт. Сен айтып атат дейт. Ал сен айтып атат, аны эмес. Өзүнөн алсап сен айтып атат дейт. Өзү таптазадай да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Аллах Тааладан риваят кылды. Аллах эмне деди? Ана инда занни абди би. Мен дейт, Аллах айтты, субханаллах. Мен бендемдин мага кылган жакшы күмөндүн алдынан чыгам. Эгер бендем Аллахым күнөөлөрдү кечирүүчү, Аллахым күнөөмдү кечире алат, ал кечирүүчү, кечирүүнү сүйөт деп мага мен тарапка басса, мен сөзсүз күнөөсүн кечирем. Аллахым ушу күнөөмдү кечире алар бекен, кечирбесе керек десе мен кечирбейм деп атат. Бирөө 100 жолу зина кылды. Бирөө 100 жолу урлук кылды. Бирок кечирим сурап Аллах тарапка умтулса, Аллах кечирет. Анткени Аллахнын мээрим менен кечирими сиздин урлугуңуздан өйдө турат. Баарын камтып алат. Бирок чын жүрөктөн кечирим сураш керек. Жакшы күмөн, карам, арам ой, жаман күмөн менен жакшы күмөнүн ортосунда асман менен жерде айырма бар. Марида Араби. Бир Араби чөлдө, тоодо жашаган, маданияттан алыс жашаган инсан ооруп калды. Факала лаху табиб. Ага врач келип изилдеп текшерип, иннека сатамут. Эми ачыгын айта берейин. Ооруңуз аябай оорлошуп кеткен. Эми баягы күн суңуз түгөнүп калыптыр дегендей кылып атат акырын. Эми даярданышыңыз керек деди ачык эле. Чалканча жаткан оорлуу өлгөндөн кийин каяка барам деди. Ооруп аткан инсан өлгөндөн кийин каяка барам деди. Табиб айтып атат. Аллахтын алдына да албетте. Аллахтын алдына барасыз. Деди эле жанагынын жакшы күмөнүн караң.
Жақшылық bir ғана анын алдында өте көп екен, мен ошонун алдына баратам dedi. Subhanallah. Keçirim de ошонун алдында, бейиш de ошонун алдында, мээрим de ошонун алдында, бул жакта таппаган шифа да ошонун алдында, мен Алланын алдында даярмын dedi. Күмөндү караң. Биздикилер обо шорум курган турбай өлө калбадым. Дароо ой бузулат. Ар кандай абалда жакшы күмөн болуш керек. Эгерде бир иш болбой калса, дароо биз жаныбыздагы ошо сенин эле немелигиңден болуп калды ушул. Сен айтпаганда ушул болбойт эле. Жаман ой. Сен дебегенде ушул болбойт эле. Болбой калган иштин аркасында биз үчүн Алла Таала бир ийгиликти, анан бир жакшылыкты жашырып койгон. Болбой калган иштин аркасында биз үчүн эң мыкты ийгилик бар. Жакшы ой болуш керек. Кээ биркилер бар 8 жыл, 10 жылдан бери баласыз, перзентин али жуктай элек. Уулуңуздар бар. 2-3 жолу үйлөндү баласыз болуп. Кызыңыздар бар. 2-3 жолдон турмуштан чыкты бала көрбөй. Дагы бирөөлөр бар. Чыдап эле келе жатат. 10 жыл баласыз. Бирок жашап келатат. Эмнеге алар дарыланат, жакшынакай, кайрымдуулук кылат, дуа кылышат, кызматтарды кылып атышат, бала болбой атат. Эмнеге десе, караң эми хадиске. Ислам алымдары. Аллах аларга перзентти азыр берсе, алардын жашоосу ушунчалык бүт чыты чыгып бузулуп, арам жашоо аралашып кетерин билгендиги үчүн Аллах аларга перзентти кечирip берген атат. Subhanallah. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам иннамал а'мал бинният. Адам баласынын жасай турган, жасаган иштеринин баары ниеттерине, кыла турган ниеттерине жараша. Жалгыз ниетине эмес, бир канча ниеттерине жараша жашайбыз. Ал-инсан яблуг би нияти ма ла яблуг би амали. Инсан жасаган иши менен жетпеген даражага кылган ниет менен жетет. Ошондон Хазрат Усман пайгамбарга келип, "Я Расулаллах, мен ушул жерден кудук казып чыгарам" деди. Пайгамбарым эмне деди? "Жакшы болот. Ушу кудук казып чыгарып, суусун ушу элге берсең сон болот эле" деди. Көп өтпөй газабат башталып кетти. Сахабалардын баары пайгамбар менен газатка кетти. Кыйла убакыт өткөндөн кийин келсе, дал ошол Хазрат Усман суу казып чыгарам деген жеринен башка эле бир мушрик, мусулман эмес инсан кудук казып суу чыгарып коюптур. Хазрат Усман пайгамбарга келди: "Я Расулаллах, мен казам деген жерден башка бирөө чыгарып коюптур." Пайгамбар эмне деди? "Ниятул му'мин хайрун мин амали." Момун инсандын кылган ниети мушриктердин жасаган ишинен өйдөрөөк турат деди. Аллаху акбар. Ниет кылып бериш керек. Бир нерсе болсо эле биз айтабыз го, "Мен түгөндүм" бир болсо болбой калдым. "Мен түгөндүм" дейт да. Сен барсың, түгөнө элексиң аны. Сен түгөнөсүң качан? Сен түгөнөсүң өзүңдүн амалыңдан начар, аркаңдан дуа кыла турган перзенттериңде жаман же жок болсо, сен ошондо түгөндүң. Ойдогу арамдыкты айтып бүттүм мен азыр. Эми амалдагы арамдыкты айтып өтөйүн. Жакшылап угуң. Кыймыл аракеттеги. Инна ахада салихин мат. Өткөн доордо өтө мыкты таква бир инсан кокустан кайтыш болду. Ыйлап сыктап үй бүлөсү жана замандаш достору, кошуна кесиптештери аны жууп кепиндеп жаназа окуп жерге берди. Фарааху сахибуху фил манам ба'да мавти. Өзү сыяктуу эң таква бир досу түшүндө көрдү. Факала ла мада фа'ала Аллаху бика я ахи. О досум, кагылайын. Ахиреттик досум, Аллах сизге кандай мамиле кылды? Биз сизди мүрзөгө койгондон кийин деди. Угуп туруң. Саалана ан шай'ин лам якун яхтур ли ala bal. Кагылайын досум, эмнени айтасың? Оюма келбеген нерседен Кудай Таала мени азыр сурап атат. Оюма келбеген. Ал сенин да, силердин да оюңарга келбейт. Фан ай шай'ин саала раббук. Ал кандай нерсе экен? Кандай нерседен сурап атат? Мүрзөнүн ичиндеги өлүк досу түшүндө айтып берип атат. Досум, бир күнү мен билесиңби жогору жактагы эгин талаадан жайлоодон түшүп жөө келе жатып, жалгыз аяк жол менен эгинди аралап өттүм эле. Оң жагымда да буудай, сол жагымда да буудай. Келе жатып, тиш чукурга оң жактагы дыйкандын буудайынын бир машагын сындырып, алып, тишимди чукуп, башындагы машагын сол жака ыргытып бергендигим үчүн сурап атат дейт. Мен нурлук кылганым жок.
Kaydıgerlik gördünüzbü? Kaydıgerlik. Kıymıldağı aram. Al biröөнүн укугу болчу, al biröөнүн jeri болчу, al biröөнүн budayı болчу. Uğurluk katar kabullanıp atat Allah'ın alında. Emni üçün sen oң жактагы жердин ээсинин buğdayın машагын сындыртып сол жака ыргытып койдуң. Эмне үчүн сен анын укугун тебеледиң деп атат. Канчалаган инсандар бар. Кошунанын дережесин түбүнө туалет куруп, ага туалетинен жагымсыз жытын алгече киргизип тынчына алып атат. Канчалаган кошуналар бар. Үйүндөгү арсылдаган жүргөн ити менен кошунасына зыян берип атат. Канча кошуна бар, үйүнүн моорусунан жагымсыз түтүн чыгып, башка кошуналардын зыян. Да канча эл бар. Жалгыз аяк жол тосуп алган. Жолго чыгып кеткен. Жолго кир жуугандан кийинки алкындыны төгөт. Үйүн шыпырып чыгып, ошону менен жолдон аңгегин тегиздейт. Шыйпырынан түшкөн тамчыны кошуна жака агызып койгон. Ошонун бүт баары эртең суралчу нерсе. Ошон үчүн табиин, мен бир табиин жөнүндө айтам. Ал өткөндө кошуна табииндин түшүнө кирген. Ушунчалык таква, ушунчалык ибадатчыл элеңиз, колуңуздан калем сап, сыя челек түшпөгөн. Бардык жакшы нерсени жазып жеткирдиңиз. Аллах сизге кандай мамиле кылды десе, эй кошунама кагылайын. Мен бир күнү сыя челегимди жаңылап алайын деп жуудум. Сыя челекти ушул жердеги мына аксакалдар баары билет. Дала эрет жакасы менен көйнөгүн сыя кылган. Сыя челегимди жуудум дагы, анан өзүм менен кошунамдын ортосундагы дубалга көмкөнөнчө коюп койдум эле. Ошондо сыясы жок суу кошунам жактагы шыбалган дубал менен ылдый түшкөндүгү үчүн Аллах мен ошол тамчыдан сурап атат. Кагылайындар, бул кыймылдагы арам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Ла улфиянна ахадукум яжи яумал кияма ала рaqabatihi ba'irun lahu ruga." Пайгамбар айтты: "Көзүңөрдү ачкыла. Кыяматта кимдир бирөөңөрдүн желкеңерге жүктөлгөн төө, ат, ешек, уй, кой, эчки жана башка нерселерди көрбөйүн" деди. Жашылап угуң, пайгамбар айтты. Кыяматта кимдир бирөөңөрдүн үстүңөргө төө, ат, уй, эшек, кой, эчки жүктөлгөнүн көрбөйүн. Сахабалар сурашты. Эмнеге я Расулалла? Пайгамбар айтты. Кыяматта силер, эй Аллах нечи жардам берип коюңчу деп менден суранасыңар. А мен ошондо силерге мен жеткиргемин, уурдаба дегемин. Кимдир бирөөнүн дубалы үстүңүздө келет сиздин. Кимдир бирөөнүн жалгыз аяк жолу үстүңүзгө жүктөлөт. Ушу жер үстүнөн түгөнгөнгө чейин, астына түгөнгөнгө чейин жер сиздин үстүңүзгө жүктөлөт. Кимдир бирөөнүн күнөөсү жүктөлүп келет. Кимдир бирөөнүн уйу, кимдир бирөөнүн кою жүктөлөт. Анткени сиз аны уурдагансыз. Машина уурдады, бир машина, эки машина уурдады, үч машина уурдады. Ошо машинанын бүт баары темир ошо жүктөлүп келет деп атат. А бирөө кимдир бирөөнүн жерин толук тосуп алган, бербейт. Пайгамбар жада калса айтып атат. Ушу жума окулган мечиттерде бир кызыктай нерсе бар. Бирөөнүн бут кийимин билбей кийип келип калат. Мен ошонун бутуна таң калам. Кыспайбы сенин бутуңду? А жакшына болсо мындай карап коюп кийип келе жатканда кысты эле жакшынакай экен деп көрбөйсүңбү? Ушунчалык аңкоосуңду. Сурасаң, билбепмин. Сен ушу бутуңдун размерин билбесең, сен өзүңдүн вообще салмаңды, размериңди да, кадырыңды да билбейсиң сен. Пайгамбар айтат: "Ла яхиллу лир-раджул ан я'худа 'аса ахиhi bighayri tayyibi nafsihi." Чыныгы мусулман өзү сыяктуу мусулмандын таянып келип жөлөп койгон таягын дагы алган укугу жок. Кыяматта ошол дагы жүктөлүп келет деп атат. Ошол да жүктөлүп келет. Кымындай болгон машактан суралып аткандан кийин "Мен ахада мин тарикил муслимин шабран жаа яумал кияма яхмилуху мин 70 ард мин 7 ардин." Пайгамбар айтты. Бул дүйнөдө ким мусулмандар баскан жолду, пайдаланган жерди, же болсо бир объектини бир тосуп алса менчигине айландырып дейт. Ошол жер 7-нчи жерге чейин ошол размерде болуп туруп, ошол тосуп алган, уурдап алган инсандын желкесине жүктөлүп туруп, анан эсепке тартылат деп атат. Бул кыймыл аракеттеги жашоодогу арам. Ошону менен сиз байып кеткен жоксуз да. Бүтүндөй элдин каргышы сизге келип атат да. Жол тосуп алгандарды, бир объекти өзүнө өткөрүп алгандарды, мисалы үйлөнүү тойдо кагылайын, уулум же келиним, силер ушундай жашагыла, мына биздин айылдагыдай болуп ушу жер тосуп жашагыла. Көрдүңөр ал кандай тосуп алган? Мыкты инсан деп силер диск мактабайт тойдо.
O kagılayın, aksakallarga menен birisi, damlaga же аксакалдарга дуа кыл десеңиз, айнанайын жамаат, кагыlayınдар, агаргыла, көгөргүлө. Көгөргөндө да ушинтип элдин жерин тосуп алып көгөргүлө, ушуга окшоп бир көгөргүлөчү демейт эч качан. Каргайт, наалаттайт. Уурлуктун түрү бар. Кээ бир уурлуктар бар, бир мекеменин жетекчиси колунда иштегендердин иш аракетин, алардын иш планын урдайт. Жүндөн жөн сен сааттан ушунчадан ушунчага чейин убактысын алат. Wa min anwa'i sarqat dağurluktun bir türü. Zalika rajul yasruq araqa ummali. Kээ bir uğurluklar var. Bir jetekçi var, bir insan var. Kolunda işlegen insanların beşine terin urdaydı. Beşine terin urdaydı. Bu Rusya'da köp kezdeşet. Bu jerde de vardır. 10 bolan alıp gelip durup, obyektin jetekçisi menen şu 3000'den söyleşip durup, bularga 2000'den berip, alар üstünden 1000'den jep atat. Bar bu şunday? Бар. Эмгегин. Эгерде мен силерге иш таап бергендигим үчүн мен кечин ошол айлыктан акым бар десе, анда алар ыраазы болсо, анда алса дурус. Айтпай жеп атат. Кыяматта ушул инсандар, ушулардын үй бүлөсү, жана кандай гана нерсе болбосун, ошонун мойнуна жүктөлүп келет. Дагы бир оорлуктун түрү бар. Кимдир бирөөнүн сабагын урдайт. Сөзүн урдайт. Ырчылар bir экинчи ырчынын урдап атпайбы? Кээ бир инсандар бар. Мен сага ошону сыр кылып жөнөттүм досум. Ушу тасманы бир көр дагы өчүрүп кой десе, ал дос жөнөттү эле, эч кимге айтпай сен да бир көрүп кой дейт. Арка жөнөтөт. Ал ушинтип группага кетти. Ушунун өзү чоң уурлук. Болду, жөнөтпө деди, ошол жерде өчүрүп кой. Пайгамбар Hazret, "Man ishtara sariqatan wa huwa ya'lam annaha sariqa, faqad sharaka fi 'ariha wa ismiha." Kim bir buyumdu satıp alıp atkanda anın uğurlukça gelgenin bilip durup satıp alsa, demek al oşol uğuruğa günösüne şerik boldu. Bir kişi 10 dirhamga 1000 somga göynök satıp aldı. 999 somu sizdin beşine teriniz menen tabılgan akça, bирок 1 som uğurlukça gelip kalgan. Oşo menen 1000 kılıp durup göynök satıp aldınız, kiydiniz, oşonu kiyip okuyandagı namazın biröste kabul bolбойт деп атат. Бұл кыймыл аракеттеги арамдык. Эми кайрымдуулукта арамдык, карам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла яксибу абдун малан хараман фаятасаддак минху фаюкбал мин." Bir insan aramdan kesip kılıp akça tabat eken. Uğurdayt, kontrabanda jolu menen. Al egerde kayrımdуулuk kıla turgan bolsa, Allah aga eç kaçan baylığına da bereke berbeyt. Kayrımdуулугун dagы kabul kılbayt. Allah aga eç kандай sooп da berbeyt. Teskerince anı dozokuluk kılat. Emnige? Allah la yamhu sayyi bis sayyi. Ankene Allah günömün hiç kaçan jubayt geçirbeyt. Walakin yamhu sayyi bil hasan, günönü soğup menen öçüröt. Innal khabith la yamhul khabith. Ankene balit kiyiminiz ılayqa suga hiç kaçan juulup taza bolbogon siyaktı böyle. Peygamberimiz la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. İnsan söz türde 4 nesilden soralat. Oşol 4 nesilden soralganda gana anan al 2 ayağına tura albay kalçıldap, özünün dinesinden tamçılagan terge kekirdegine çeyin çömület деп атат. Oşol 4 nesilden soralatkan en akırkısı kaysıl dese? Wa an malih min ayna iktasabah wa fima anfaqa. Bul dünyadagi jinagan kapital dasmiya baylığынан kayaktan kanday jol menen jinadığında kayaka sarppadın, şudan soralabız. Oşon için İslam alimler aytat, qaysi bir insandın jiyinip atkan kapitalının kanday ekenin bilgin kelse, anı jumşagan jagına bir sarepsap salıp koy. Bir kişi meçit kurganga akça berdi. Je medrese, je jolongdogongo, je köçöt tikkenge, je arık kazganga, je jetim kepille agılanganga. Bile bergen munun akçasının kirip atkan başatı bulağı adal. A biri araka jumşadı, tameke jumşadı, zinaga jumşadı, kumarga jumşadı. Bile bergen anın kireşesi öz aramdan. Aram aramıga gana jumşalat. Alkımdağı aram, tamaktağı. Peygamberimiz bunday dedi. İnnallaha tayyib, la yakbalu illa tayyiba. Allah Teala uşunçalık tazanı gana kabul kılat. Peygamber keyin minti bulandı sözün. Thumma zakara rajulu yutilu safar. Andan keyin bir kişi jönde aytdı. Uzak safarga çıktı. Çaçı tozugan, sakalın kum baskan. Uşunçalık ter ağıp, beti başı ılaykalanıp kalgan, çangdan, kirdep kalgan. Eki kolun kötörüp,
Ey Allah! Kumuramdagı, çanaçımdagı muzdaq suum tügöndü. Meni şu suga esenemen jetkir dep kayra suranıp atat. Allah'ın duasını kabul kılgan jok. Emnege dese mat'amu haram, masrabu haram, melbesu haram. Ankeni anın çanaçındağı tamağı da aram ele. Tügönüp kalgan susu da aram ele. Üstündeki giyime de aram ele. Minip kele jatkan ulosu da aram ele. Anan kayakta kabul bolsun dedi. Soda dağı aramlık. Allah qarğagan. Allah vail degen sözdü Kur'anda ekili jerde aytkan. Estağfurullah. Vailul lil mutaffifin. Bu yerde sodacı. Sodada aldamçılık kılganlarga dozoktogu bir çoğ örün bolsun. Aylem ekinçisi. Homaza. Biri adamlardan baylığın urdagan, biri adamlardan abirin bulgagan. Uşaktagan, imiş çıgargan, gıybat kılganlarga Allah aytı tozok bolsun dedi. Mutaffifin kimler dese? Dıykanlardan satıp alıp atkanda salmaktı tarta ber, dıykançılık bu. Bir 10 kilogram 1 kilogramdan geçip koy dep tartıp alıp bирок satkanı gelgende kemeytip satkanlarga dozok bolsun dedi. Bu sodada karamdık. Peygamberin özünün tayekesi Sa'd ibn Abi Waqqas, ya Resulallah, Allah Teala'dan dua kılıp suranıp beriңçi. Maňa duaňyzdy beriňçi. Allah'ım menin şu duamды kabul kılsın. Qayerде bolbosun şu duam kabul boluversin dediler. Peygamber emne dedi? Ey Sa'd, dua kılışım şart emes. Senin duan kabul bolat, bирок bir şart menen. Atıp mat'ama takunu mustajaba da'wa. Alqymyňda adallay ber, tilegiň orundalat dedi. Tiştem, uğurtam adal boluş gerek. Nan, su, et, tamak, giyim geçe adal bolsa da dua inşallah kabul bolat. Sözünün ayağında Peygamber aytdı: "İza hajjar racul", egerde bir kişi hacga çıksa, aram giyim menen, aram akça menen, aram niyet menen, aram söz menen, aram azık menen hacga çıksa, al tösünün üzöngüsüne butun koyup minerdele "Labbayk Allahumma labbayk" dese, bul degeni samolyotka çıgarda degen biz çekkanda. "Labbayk Allahumma labbayk" dese, Allah Taala hiç kaçan senin tilegiň orundalbasın, hacın kabul bolbosun, günöň geçirilbesin, jasagan hacın betiňe özüňdün eň jaman körgön buyumuň betiňe çabılganda çabılsın dep жооп berdi. Hacga umraga aram akça menen barganlar var. Ha egerde kayсы bir insan hacga adal akça menen çıksa, al yüzöngüge ayagyn koyup je unaga je ulogo minerde "Labbayk Allahumma labbayk" dese, Allah Taala aytat: "Men senin kızmatyňa dayarmyn. Suran, kabul kılam. Dua kıl, orundatam. Hacın kabul bolsun, aksına 5 berile turgan" dep aytat dep atat. Kara. Adal akça kançalık iyigilikке жеткирер. Ошол себептен men temamды aram tamak aş bolбойт dep tandap aldım. Allah'ım barыбыздын oyubuzdu, niyetibizdi, içki düýnübüzdü adal kılsın. Allah'ım aram oydan saktasın. Kıymılыбызды, jaşoobuzdu adal kılsın. Tiştemibizdi, uğurtamybızdy, giyimibizdi, üýbülebizdi adal kılsın. Ya da kalsa ibadatta giyip gelgen giyimibizdi, basıgыбызды, kadamybızdı da Allah Taala adalga gana taştatsın. Ulu ibadat ol eseptelgen hac umraga giye turgan kiyimibizdi, sarptay turgan akçabızdı, jana gül azıgыбызды Allah Taala adal kılsın. Allah Taala meçitibizdi, jana meçitin içinde jık turgan şul jamaatты jana har biribizdiň jan düýnebizdi Allah Taala aram oýdan, aram sözdön, aram maksattan, aram niyetlerden öz saktap adalga gana toltursun. Amin. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.